Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, күн бүгүн программасы эфирде мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач күндүн жүрүшү менен кыскача таанышып алыңыздар. Бишкек шаарын ким башкарары чечилди. Чүйдүн таасирдүү кланынын өкүлү келатат. Индиялык студенттерди сызга отургузуп, илимден акча жасагысы келген директор чек арадан колго түштү. Окуучулардын 10% жыныстык катнашта болот. Дүйнө кайда шашып баратат? Бишкек шаардык сотунун Адис Момуналиев төрагалык кылган соттук коллегиясы 25 июлда Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын арызын кароодон өзүн четтетти. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтакунова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кийинки жараян 15 августка белгиленип, ишти башка соттук коллегия карай турган болду. Адис Момуналиев төрагалык кылган соттук коллегия жараян башталаардын алдында эле ишти кароодон өзүн четтетип, 15 августка калтырып койду. Мындай чечимге Текебаевдин ишин мурда биз караганбыз, азыр аны кароого укугубуз жок деген жүйө келтиришти. Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университетинин негиздеген Нургалы Асаналиев кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов кабарлады. Анын айтымында Асаналиев бүгүн 26 июль күнү кыргыз-казак чек арасынан кармалып, Бишкектеги Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына алынып келинди. Ал адам индиялык студенттердин жазган арызынын негизинде кыргыз-казак чек арасынан кармалып, райондук ички иштер бөлүмүнө алынып келинди. Учурда суралып жатат, деди Оморов. Белгилей кетсек, Индиядан келип окуп жаткан студенттер Бишкекте маалымат жыйын өткөрүшкөн. Анда студенттер Асаналиев 50-гө жакынынан контракт үчүн акча алып, бирок окууну аяктоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтып чыгышкан. Улан Саляновдун өлүмүнө шектүүлөрдүн үчүнчүсү дале кармала элек. Учурда ал Орусиянын аймагынан изделип жатканын Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын башчысы Нурбек Абдиев министрликтин жарым жылдык иш боюнча өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында шектүү Орусиянын жараны. Кылмыштын бет ачылып, тергөөнүн жүрүшүндө шектүү катары 2 адам кармалган. Алардын бири Орусиядан кармалып, учурда Кыргыз мамлекетине алып келүү иш-аракеттери көрүлүп жатат. Дагы бир шектүүгө издөө жарыяланып кармала элек. Ал Орусиянын жараны. Кылмышка шектүүлөр Саляновду эмне максатта өлтүрүшкөнү аныкталган. Бирок бул тууралуу тергөө жыйынтыкталгандан кийин айтылат, деди Абдиев. Эскерте кетсек, 2017 жылдын 6 ноябрына караган түнү депутат Аида Салянованын 42 жаштагы энеси Улан Саляновду Бишкекте белгисиз адамдар өз үйүнөн атып кетишкен. Баткенде кылмышка шектүү катары кармалган адам изделүүдө. Милициянын маалыматына караганда, окуя 26 июлда Кызылкыя шаарында болду. Оорулукка шектүү катары кармалган адамдын денесине кызыл тактар чыгып кеткендиктен ал ооруканага жаткырылган. Издөө иштери жүрүп жатат. Блокпосттор коюлуп, шектүү тууралуу маалымат бардык милиция бекеттерине жөнөтүлдү. Бишкек шаарынын беги ким болоору белгилүү болуп калды. Шаардык кеңештин төрагасы жана фракция башчылары Калян Бардан жолугуп эле жаңы мэрдин тагдырын чечип коюшту. Ал эми бүгүн коалициялык көпчүлүк жыйынга чогула калышып, Азиз Суракматовду сүрөп чыгуу чечимин бекитишти. Бирок Суракматовдун калаа башчылыгына келишин бардыгы эле жактырып жатышкан жок. Келбей жатып, социалдык тармактарда анын дарегине ачуу сындар айтыла баштады. Суракматов деген ким? Анын жолу мэрликке кандайча ачылып калды? Кийинки сюжетте. Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясы мэрлик кызматка талапкер кылып, Азиз Суракматовду сунуштоону чечти. Мындай чечим коалициянын бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция жыйынга чогулган. Жыйында мэрликке талапкер кылып Азиз Суракматовду колдодук. Суракматов мэриянын аткаруу кызматында иштеген, депутат да болгон. Шаардык кеңештин ишин ичинен билет. Кыскасы, бул адам сырттан эмес, муниципалдык кызматтан келген, деди ал. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияга КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракциялары, жалпысынан 33 депутат кирет.
46 жаштагы Азиз Сурахматов ата журттан 5-чакырылыштагы Жогорку кеңештин депутаты болгон. Шаардык кеңештин төрагасы да кызматында иштеген. Азиз Сурахматов 1971 жылы 22 ноябрда Чүй облусунда туулган. Билими 1994 жылы Кыргыз курулуш архитектура институтун бүтүргөн. 1996 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Эмгек жолу 1994-95 жылдары Шуула ачык акционердик коомунда өндүрүш мастери, 1995-96 жылдары Керек жарак коому союздарынын өндүрүш мастери, 1996-99 жылдары Бишкек башкы архитектурасы ишканасында инженер, архитектор, юрист кеңешчиси, 1999-2000 жылдары консалтинг адистик фирмасы, жоопкерчилиги чектелген коомунун директору, 2000-2002 жылдары Бишкек мэриясында бөлүм башчы, башкы адис. 2002-2008 жылдары Бишкек башкы архитектурасы ишканасынын башкы архитекторунун орун басары. 2008-2010 жылдары Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы. 2010 жылы Жогорку кеңештин депутаты болгон. 2012 жылы Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин мүчөсү. Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын 2-класстагы кеңешчиси. Учурда КСДПнын тизмесинде 54-орунда турат. Ал эми премьер-министр менен оппозициялык фракциялар мэрликке талапкерди азырынча көрсөтө элек. Буга чейин Республика, Ата журт, Кыргызстан жана Өнүгүү прогресс фракциялары кала башчылыгына талапкер алып чыгышпасын. Убакыт өтө чукул болгондуктан тобокелчиликке барышпасын. Коалиция сунуштаган талапкерди колдой тургандыктарын билдиришкен. Социалдык тармактардын колдонуучулары кечээ-кечинде шаардык кеңештеги фракция жетекчилери жана төрагасы Разаков Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги кафе кальянканада жолугушуп маселеттешкенин, Сурахматовдун мэр болуу тагдырын чечишкенин жазып чыгышкан. Ал жолугушууга Таалай Сариев, Таалай Сагынов, Эрмек Жусубалиев, Алмаз Кененбаев, Өмүрбек Жолдошев келишкен. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясы Борбор калаанын башчылыгына талапкерлерди катташ үчүн документтерди кабыл ала баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 8 августка белгиленген. Кыргызстан эне өлүмү боюнча Борбор Азия менен Чыгыш Европада 1-орунда турат. Жылына орто эсеп менен 50-60 аял төрөттөн көз жумууда. Бул тууралуу 26 июлда Ош облусунун Өзгөн районунда тукум улуучулук саламаттык маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып, Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун өкүлү Бактыгүл Бозгорпиева билдирди. Өлүмгө себеп болгон жагдайлардын башында социалдык экономикалык оор абал, үй бүлөдөгү зомбулук жана миграция турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда төрөт курагындагы аялдардын саны 1 700 ашат. Алардын 400 миңден ашыгы бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонот. Жылына расмий катталып, бойдон алдыруулардын саны 20 000 болуп, аборттон жылына 2-3 аял каза табууда. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 10%, кесиптик орто окуу жайлардын студенттеринин 37% жыныстык катнашта жашайт. Бул тууралуу 26 июлда Ош облусунун Өзгөн районунда тукум улуучулук саламаттык маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып, Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун өкүлү Бактыгүл Бозгорпиева билдирди. Жыйындын катышуучулары элдин тукум улуучулук саламаттыгын сактоо максатында жергиликтүү бийлик, мектеп директорлору жана мугалимдер түшүндүрүү иштерин күчөтүшү керек экенин баса белгилешти деп Азаттык билдирет. Ташкентте президент Шавкат Мирзиёевке арыз муңун айтыш үчүн президенттик сарайдын алдына чогулган 30 аялдын 6-ы кармалды. Бул тууралуу Ташкенттик укук коргоочу Татьяна Довлатова Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында ал аялдар тергөө абактарындагы жакындарынын маселелери жана укук коргоо органынын аларга жасаган мамилеси тууралуу президентке арызданыш үчүн 23 июлда Ташкентке чогулушкан. Алардын 6-ы ээн баштык кылды деген жүйө 15 күнгө камалса, калгандары 6 сааттан ашык убакыттан кийин кое берилген. Якка Сарой райондук милиция бөлүмү бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Мирзиёевдин басма сөз кызматы бул тууралуу маалыматы жок экендигин айтып чектелди. Шавкат Мирзиёев маркум Ислам Каримовдун ордун баскандан бери атка минерлерди карапайым эл менен жакын мамиледе болууга чакырып келет. Элдин маселелерин угуш үчүн президенттин виртуалдык кабылдамасы да ачылган болчу. Сөз болуп жаткан аялдар
Алар виртуалдык кабылдамага каттала албай койгондон кийин президент менен түз кездешүүнү чечишкенин укук коргоочу Довлатовага айтып беришкен. Улан Эгизбаевдин өлүмү Кыргызстандагы туристтик объектилердеги коопсуздук маселесин козгоп салды. Кыргыз өкмөтү чукул кеңешме кылып, бул көйгөйгө олуттуу карап, кеңешме куруп, ар бир эс алуу жайлардын кожоюндарын коопсуздук маселесин дыккат сактоого милдеттендирди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов куткаруучулар жетишсиз экендигин айтып берди. Бул боюнча кененирээк алдыдагы сюжетте сөз болот. Быйыл Кыргызстанга сууга чөгүп өлгөндөрдүн саны 80ге жетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын көбү мас абалындагы эс алуучулар же кароосуз калтырылган балдар экенин эскертүүдө. Деген менен мындай окуялар күн алыс катталгандыктан Кыргызстандын туризм тармагына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Белгилүү журналист Улан Эгизбаевдин өлүмү көл жээгинде жайгашкан эс алуу жайларында куткаруучулар жетишсиз экендигин ашкере кылды. Буга чейин деле күн алыс сууга чөгүп жан берген окуялар болуп жаткан. Бирок Кыргыз өкмөтү Улан Эгизбаев кырсыктагандан кийин гана көйгөйгө олуттуу карап, чукул кеңешме кылышып, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев көл жээгинде жайгашкан пансионаттардын кожоюндарын коопсуздук маселесин дыккат сактоого милдеттендирди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов жакын арада атайын окуудан өткөн куткаруучу адистер даярдалып жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө бизде министрликте буга чейин дагы 117 адамды окутуп даярдаган болсок, ошол спасатель кылып, ал эми ошол эле пансионаттардын 80 гана пансионатта бизде куткаруучулар окутулган, калгандары окутулган эмес. Азыр экотехинспекция менен биргеликте ушулардын баарын текшерүү жүргүзүп, дагы окутуп, сертификаттарын берип, мындан ары дагы ушул жарандардын коопсуздугун коргоо боюнча талаптар коюлду. Биз бүгүнкү күндө окутканга жана ошол бүт койгон талаптарды аткарганга өзгөчө кырдаалдар министрлиги даяр. Маалым болгондой, көл жээгинде 300дөн ашуун пансионат болсо, анын 80 гана атайын даярдыктагы куткаруучулар менен камсыздалган. Демек калган 220 эс алуучу жайларда абал кооптуу. Коопсуздук көйгөйү чечилбесе, туристтер Кыргызстандан качат. Андыктан туристтик имиджди түзүү жалпыбыздын милдетибиз дейт Акун пансионатынын кожоюну Чыныбай Турсунбеков. Бул имиджди түзүү жеке эле пансионаттар үчүн эмес, биринчи кезекте мамлекеттин милдети. Кыргызстандын имиджин, туристтик имиджин жакшыртуу мамлекеттин милдети. Ал ошол мамлекеттеги коопсуздуктан башталат, жалпы мамлекеттеги коопсуздуктан башталат. Анан жеке ошо пансионат мойнуна ала турган, же жана үйүнө жактырып аткандарды ала турган коопсуздукка чейин, ошолго жоопкерчилигине чейин барат да, ошолор да жоопкерчиликти алыш керек. Ар бир журналисттердин да мойнунда жоопкерчилик бар. Кыргызстан жөнүндө жаман эле жакты көргөзүп, чукуп эле башкалардын баарын акмак кыла бере турган болсо, андай өлкөгө да келбейт туристтер. Дүйнө жүзүндө эң кирешелүү булак катары туризм тармагы эсептелерин экономисттер айтып келишет. Жыл сайын эле өкмөт кагаз жүзүндө туризм тармагын өнүктүрүүгө жакшы иш-чаралар көрүлүп жатканын айтып келишет. А бирок өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов Кыргызстан боюнча болгону 4 гана куткаруучу кайык бар деди. Бүгүнкү күндө бизде 4 лодкабыз бар. Мындайча айтканда ушул тез аранын ичине жетүүгө. Бир теплоходубуз бар. Ушул жардам кылганга, тез аранда реакция кылып жетип барганга. А бирок бардык куткаруучулар ошол өздүн пансионаттардын өзүнөрүнө милдеттендирилген. Ар бир эменин өздөрүнүн куткаруучулары болушу керек. 4 кайык деп ош көлдү айтып атасыз. 4 ал жалпы Кыргызстан боюнча бизде. Бул эми ошол санда да мен боюн угуп ишене албай кеттим да. Анан эми албетте бул жөнөкөй эле карапайым деле адамдарга түшүнүктүү. Бул аздыкларынчы. Анан проблема эмнеде? Демек каражаттын жоктугунан улам ошого анын куткаруучу кайыктардын санын көбөйтүүгө каражат жетпей келеби, ошол эле куткаруучулардын санын көбөйтүүгө? Негизи аз. Мына кече күнү соцсеттерге жазып атпайбы? МЧСтин куткаруучулары туруш керек депчи. Бизге бүгүн эгерде бюджет уруксат берип туруп, канча спасательге ошончо штатты берсе, биз аларды даярдап, ошол көлдүн ар бир жегине койгонго биз күчүбүз жетет. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.